Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн Аксыр районундагы Мукур айылында салынып жаткан мектептин курулуш иштери менен таанышты. Буга чейин мектеп авариялык абалда экени аныкталып, жаңы имарат курууга мамлекеттин бюджетинен 72 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. План боюнча 225 окуучуга ылайыкталган мектеп кийинки жылы ишке берилиши керек. Мындан улам төрага мектептин сапатына өзгөчө көңүл буруп, тийиштүү иштерди убагында бүтүрүүнү талап кылды. Ушундай эле курулуш иштери райондогу Чат, Дардак Төбө айылдарында да жүрүүдө. Чат айылындагы спорт залын куруу 2018 жылы башталып аягына чыкпай калган. Ага ылайык бул ишти Нурланбек Шакиев өз көзөмөлүнө алып, курулуш иштери быйыл кайра жанданды. Иш сапардын алкагында төрага жергиликтүү эл менен жолугуп, республикада жасалып жаткан айрым иштер боюнча маалымат берди. Анын ичинде көмүскө экономиканы азайтуу, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюунун негизинде быйыл өлкө экономикасы 7,5% өскөнүн, айрыкча социалдык маселелерди куруу иштери жигердүү жүрүп жатканын белгиледи. Жолугушууда эл тарабынан айылдагы ички жолдорду жаңылоо, таза суу маселеси көтөрүлдү. Төрага өз сөзүндө айтылган маселелер менен тааныш экенин, алардын чечилишин көзөмөлгө аларын убадалап, таза суу менен камсыздоо, электр мамычаларын орнотуу багытындагы долбоорлор кийинки жылы башталарын билдирди. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 78 мектеп курулду. Быйылкы жылда, анын 17-си Бишкекте бир жылда курулду. Мына ошонун бардыгы эмнеден кабар? Бул деген ошо биздин экономикада өсүш болуп атканын, бул каяктан чыкты бул акчалардын баары? Булардын бардыгы ошол мурда көлөкөдө жаткан көмүскө экономиканы көтөрдүк, алып чыктык, салыктардын түшүүсү жогорулады, жемкорлук менен күрөшүү аябай күчөдү. Аракетин жасап атат аткаруу бийлиги. Биз парламент колдоп, зарыл мыйзамдарды өз убагында кабыл алып берип атабыз. Ушу экономиканын өсүшүнө өөлгө түзө турган мыйзамдарды ыкчам кабыл алып берип атабыз. Бүт шарттарды түзүп берип атабыз. Ошону менен катар биз дагы ошо парламент деген бул көзөмөлдөөчү орган, текшерүүчү орган. Ошо мыйзамдар кандай аткарылып атат, парламент чыгарган чечимдер кандай аткарылып атат, токтомдо кандай аткаруу бийлигинен сурап, өз убагында талап кылып атабыз биз дагы. Аймактагы инфратүзүмдү жакшыртуу максатында Таш көмүр Кызылжар тилкесинин 10 чакырымы оңдолуп, анын 9 чакырымы аяктап калды. Төрага түштөн кийин Кербен Таш көмүр автоунаа жолунун оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Бул унаа жолу калктын социалдык экономикалык маселелерин чечүүдө маанилүү болгондуктан, мамлекет тарабынан бул жолду курууга өзгөчө көңүл бурулаарын белгиледи. Муну менен катар жолдун сапатына көңүл буруп, пландалган жолдун курулушун убагында бүткөрүүгө чакырды. Быйылкы жылда өзүңүздөргө маалым болгондой, Таш көмүр Кызылжар 12 жолунда 10 километр асфальт төшөө иштери кирген. Бүгүнкү күндө 9 километр аяктоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары Аксыр районунда Каражыгат сыны деген 2 километр бүттү. Таш көмүр Кербен Таш көмүр жолунда 2 километр 300 метр басылды асфальт. Кербен Учкоргон ГЭС деген жолубузда 4 километр асфальт басылды. Жалпысынан жакшы иштер болду. Белгилей кетсек, буга чейин жергиликтүү калк аталган жолдун начарлыгынан улам ыңгайсыздык жаралып келгенин айтып, жолдун оңдолуп жатышына түздөн түз көмөк көрсөткөн Жогорку кеңештин төрагасына ыраазычылыктарын билдиришти. Иш сапардын жүрүшүндө спикер мындан сырткары бир катар социалдык маселелер менен жеринен таанышты. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.